Бүгүн сиздерге Nutrilite дүйнөлүк брендинин эң негизги жана эң күчтүү витамин минералдык комплекс тууралуу айтып берейин. Анын курамында 12 витамин, 10 минерал жана фитонутриенттер бар. Башкача айтканда, өсүмдүктөрдүн концентраттары. Фитонутриенттер. Ушул кайсы витаминдер бар, кайсы минералдар бар жана фитонутриенттер деген эмне, өсүмдүк концентраттары деген эмне жана алардын биздин организмге тийгизген таасири кандай. Ушул тууралуу кенен айтып берейин жана биринчи кезекте айтып берчү нерсе бул кандай упаковкада келет. Ушундай упаковкада келет, ичинде болсо мындай футляр бар. Футлярдын ичинде ушундай 3 бөлүк бар жана 3 түрдүү таблеткалар бар. 3 түрлүү таблеткалар ошол эле витаминдерди, минералдарды жана фитонутриенттерди камтыйт. Бул упаковкадан төгүп алып, анан ыңгайлуу кабыл алабыз. Анткени улам кайра ичкен сайын упаковкасын ачып бергенге ыңгайсыз болбош үчүн ушундай футляр менен кошо келет. Мына мен өзүмдүкүн көрсөтүп коеюн. Мынакей ушундай 3 түрлүү таблетканы 3 бөлүккө бөлүп салып алып, бизге ыңгайлуу болуш үчүн ушундай жол менен кабыл алабыз. Демек, Double X кайсы витаминдерди камтыйт? Биринчиден, бул А витамини. Бул витамин көздүн көрүүсүн жакшыртат, иммунитетти бекемдейт. С витамини иммунитетти күчөтөт. Эгерде А витамини иммунитетти бекемдей турган болсо, анда С витамини ошол бекем иммунитетти эмне кылат? Күрөшүү үчүн күчөтөт. Жана ошондой эле теринин жана ткандардын калыбына келүүсүнө жардам берет. Антиоксидант. Айтмакчы, ушул антиоксидант жөнүндө мен кененирээк айтып өтөйүн. Себеп дегенде билбегендер болушу мүмкүн. Антиоксидант деген эмне? Бул сөздөр аябай көп колдонулат медицинада, деги эле азыркы биздин замандагы жашап аткан адамдар үчүн бул сөз абдан маанилүү. Себеби эмнеде? Азыр жакшы көңүл бурсаңыздар түшүнө аласыздар. Антиоксидант деген биздин организмдеги клеткаларды коргой турган заттар. Алар эркин радикалдар менен күрөшөт. Демек, эркин радикалдардан биздин организмдерди коргойт деп түшүндүк. Эми эркин радикалдар эмне деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул деген организмде пайда болгон зыяндуу молекулалар. Алар адамдын көзүнө көрүнбөйт, бирок микроскоптор менен көрөбүз, билебиз, молекулаларды. Алар клеткаларды чабуулга алып бузат. Мисалы, терини эрте картайтат, рак оорусуна алып барат, жүрөк ооруларына алып барат, иммунитеттин начарлашына алып баруусу мүмкүн. Бул эркин радикалдар эмнеден пайда болуусу мүмкүн? Эмне үчүн мен азыркы заман жашоочулары үчүн